Мен Кыргыздын bir баласы катары өз алдыма Кыргыз жерин бүтүндөй bir мөмөлүү дарактар өлкөсүнө айландырам деген максат койгон элем. Багбандар күнү деген семинар бул жерде үйрөнүү деген. Бизде анча-мынча дыйкандар үйдө отуруп алып эле кыйын болуп берет да. Кыйын болбой бул жерге мына семинарга келип үйрөнүш керек. Ар кандай тажрыйба бул жерде тажрыйбалуу адамдар келди дагы өздөрүнүн айтып атат тажрыйбасын. Ошону келип тажрыйбаларын угуп кетиш керек да. Агай, кеп башынан болсун анда. Бул Кадамжай районундагы болгон семинарга кимдер болуп бардыңыздар? Уюштуруучу топ ким болду? Айыл чарба министрлиги уюштурган. Анан кийин ушу багбанчылыкка бардык. Манас Саматовдун алма багын көрүп келдик. Эми ал жер албетте Таластан абдан алыс, 900дөн ашык километр жүрдүк. Бирок китеп окуйсуң, интернеттен көрөсүң, тияк бияктан, анан тирүү өзүңдүн көзүң менен көрүп келгендей болбойт экен да. Алма бакты көрдүк эми, мындай сүрөттө тартылгандай деген алма бак экен да. Ошончо алма бак 2,5 гектар жердин ичиндеги бактын бирөө да бири-биринен кем эмес. Бардыгы сонун болуп, буталышы, жана крона деп коет го, мындай бактын дарагы. Ошонун көлөмү баары бирдей да. Анан бир чөп жок. Ошо анан кийин бардыгы немеси сөңгөгүн баары акталган да. Кыскасын айтканда, китепте кандай өстүрүш керек болсо, дал ошондой кылып бакты өстүрүшкөн. Анан алма бактын өзү Израилдан келген тамчылатып сугаруу системасын орноткон да. Ошо менен суу ичет. Ал дагы шланган бар көрүнбөйт, жердин асты менен жайгаштырылган дагы абдан сонун үлгү боло турган алма бак экен да. Ошону көрүп, өз көзүбүз менен көрүп, таанышып келдик. Эми ал Манас Саматтын алма багы тиги үлгүлүү эң алдыңкы интенсивдүү алма бак болсо, Баткен жеринде башка деле элдердин, мисалы Короо жайында тигилген, огород деп коебуз го, ошодо тигилген алма бактарындагы өтүп баратып көрдүк, кээ бир жерин токтоп көрдүк. Негизинен багбанчылык жагынан ошол Кадамжай районунда болдук. Баткен областы жалпысынан багбанчылык жагынан абдан мындай мээнеткеч, эринбеген эл экен да. Ушундай кылып карашат экен бардык. Өзгөчө бул тиги үлүш жерлерге чейин, кичинекей арыктарга чейин бетондолгон да. Суу корончосу сарамжал пайдалануу жагынан дагы чоң тажрыйба көрүп, билип, үйрөнүп келдик да. Анан кийин не десем, ушул тажрыйбаны биз дагы өзүбүздүн жерибизге өзүбүз жазап биринчи кезекте. Сен мен жазап, аракет кылып. Анан кошуналарыбыз көрсүн, калган дыйкандар көрсүн, сабак окуган жаштар көрсө, ошол жерден мисалы жакшы караган бак жакшы түшүм берет. Жакшы түшүм деген бул ошол үй бүлөнүн үй-бүлөлүк бюджети чоң болот, көп болот. Жашоо деңгээли көтөрүлөт да, туурабы? Балдар окутууда кыйналбайбыз. Себеби азыр баардык каражатка байланыштуу. Ошон үчүн тиги немеге барып азыр реклама кетип атат го. Адам башка да көп жумуштар. Мисалы жогорку пайда келтирүүчү. Азыр высоко маржинальный деп айтышат. Мигрант болуп биздин балдар Англияда клубника терип иштешип атат, акыга. Ана ошонун бардыгын өзүбүздө силер жаштар өстүрүшүңөр керек. Эми
шыр эле өндүрүп элесилер, бүгүн эле бай миллионер болуп кеткеңер андай эмес. Огородуңа эки сотук. Биз эле Кулпунай мына бизде логистикасы чечилип калган. Гаражда эмин алып атат. Россия Казакстанга жөнөтүп атат. Сен бир чака Кулпунай терип келсең 350 сомдон алат. 3,5 миң сом алып кетесиң. Бир чака Кулпунайды жарым саатта терип коесуң. Туурабы? Эки чака көтөрүп кел да 7 миң сом алып кет. 2 сааттын ичинде. Туурабы? Мына ушундай жумуштарды силер жаштар жасашыңар керек. Биз да жасашыбыз керек. Жалпы элибиздин айыл чарбасында иштеген, айыл жеринде жашаган элибиздин ушундай бир маданиятына айланыш керек да. Жакшы багбанчылык, анан жанагы мөмө жемиштерди өстүрүү. Адан кийинки кадам өзүңүз көрүп билесиз, сезип турасыз. Бир жака сен Кулпунайды же болбосо алманы жеткизиш үчүн абдан жакшы сакташ керек. Алманы жакшы сакташ керек. Себеби алма үскөн убакта алма арзан, бир айдан кийин эле баасы 30% кымбаттап кетип атпайбы, туурабы? 3 ай кармасаң 2 эсе кымбат сатасың. Бул алма жөнүндө. А жана Кулпунайларды ошого окшогон карагат, малинаны сатыш үчүн аны же тоңдуруш керек, же кургатыш керек. Эки жолу бар да. Алыска сатыш үчүн же кургатып, же тоңдуруш керек. Бул боюнча дагы мына бизде агродиалог деген болгон чүйдө. Ошолду жасаган кишилер бар. Ошол жанагы мөмө жемиш чекесин эле тез тоңдуруучу каражаттарды койгон. Тез тоңдурат, анан чет өлкөгө алып чыга берет. Же кургатыш керек. Себеби бул батпызлат да. Малинаң деле, клубникаң деле бир күн тургандан кийин эртеси күнү агып калып атпайбы. Алма Кудайга шүгүр, алма мындай кичине жакшы сакталат да. Аны жөн эле плюсовой жанагы холодильник салып койсоң, кармап ушинтип атабыз. Биздин өзүбүздүн айылда деле багбанчылык болгондо биз өмүр бою эле кара өрүк да бакаятын бренди, туурабы? Кара өрүктү деле көрүп атасың айылда. Уже холодильник салышып, балдар тоңдурбайт, холодильникке салып сактайт. Мустак жерде минусовой эмес, +2, +3 градуста мустак жерде кургап кетпей турат да, өзүнүн немесин сактап турат. Мындуулугун кармап турат. Анан кара өрүктү кургатканда эле мына тиги эшиктин алдына барсаң бардыгы эле кургатып атпайбы азыр. Ушундай иштерди айыл чарба министрлиги биз ошонун райондук бөлүмүбүз элге айтып көрсөтүшүбүз керек. Туурабы? Ооба. Мына ушундай Баткенге ушу иш сапар менен барып келдик. Баткенге барганда биз эми жалаң эле биздин кызматкерлер эмес, райондук агрардык өнүктүрүү башкарманын башчысы мен бардым. Бир айыл өкмөттүн башчысы барды, Күмүштак айыл өкмөтүнүн башчысы Замир. Анан бир жерадис барды, Бакаята айыл өкмөтүнүн жерадиси Асан Канаев агроном өзү. Анан жаштардын өкүлү Азамат Каработоевду алып барып келдик. Мындай бардык муундан барсын, бардык мындай кызмат абалдардын ар кимиздин өзүнчө байланыштары бар да, туурабы? Ошолор өзүнүн тегерегинде өздөрү менен иштешкендерге ушуну жайылталы деген ой менен барып, ар кандай көз караш менен карап келдик да. Жакшы иш сапар болду. Анан эми силерге ушуну бөлүшүп айтып коюшубуз керекпиз. Көңүл бураларга чоң рахмат. Бизге да чоң рахмат.